Бишкектин айрым жерлеринде бир нече күндөн бери 4-5 сааттап турган унаалардын узун кезегин көрүп жатасызбы? Жок, бул жылтыгыны же мыйзамсыз унаа токтотуу эмес. Борбор калаада акыркы жума ичинде автоунаа газынын дефицити катталып, унаа ээлери ал үчүн кезекке турууга мажбур болушууда. Бул кырдаал коомчулукта нааразычылык жаратып, адамдар социалдык тармактарда видео жана пикирлерди бөлүшүүдө. Газ жок шаарда. Газ жок, проблема болот. Медиа рейдтин бул чыгарылышында кырдаалды жеринен көрүп, газ дефицитинин себебин аныктоого аракет кылдык. Бул Ахунбаев көчөсүндө жайгашкан май куюучу жай. Бул жерге газ куюп кетүү үчүн эртең менен 50-60га жакын унаа кезекке турса, кечинде шаардын бардык бурчунан унаалар келип, кезектин узундугу чакырымга чейин жетүүдө. Айдоочулардын айтымында мындай абал убакытты алып гана тим болбой, бир топ жумуштан калтырууда. Айрымдар үчүн унаа бул киреше булагы болгондуктан алар мындай кезекте күндө турууга мажбур. Газдын эмне себептен мындай аз болуп атканын айтышкан жок, бирок очередте 3 сааттан бери турам. Очередте. Кече күнү дагы 3 саат туруп 500 сомго куюп кеткем, газ жетпей калды. Бүгүн дагы азыр саат 3гө чейин газ болот дейт. Көчөнүн баары пробка. Жумушубуздан калып атабыз. Машина айдай албасак жетпейбиз жумушка. Баасы болсо мурун 36 болчу, азыр уже 37-90 болуп калыптыр. 1 сом, 2 сомго уже кымбаттап калды. Жайында да ушундай болгон. Андан кийин болду элек болчу 3-4 ай. Андан кийин уже бат-баттан болуп атат. Bir 15 gün murun bolgon ушундай газ дефицит. Кече күндө очеред ушундай болчу. Биягы Тыналиевага чейин, биягы Ахунбаевага чейин пробка. Биз турганыбызга 4 күн болду. Мен турганым эми. Түнкүсүн келип туруп атабыз. Түнкүсүн саат 1-2 чейин очеред. Күндүз мына эртең менен саат 9да келгенбиз. Саат 1 болду эми. Бирден да өтүш керек саат. Күндө ушундай эми мамлекет караш керек болчу муну. Элдин баары мындай газ менен айдап жүрүшөт да бензин куйганга болбойт бизге. Только ушу заправкада. Болуп калган заправкада жок газ. Мен ушун боюнча газ келип элатат. Бирок өкмөт киргизбей атат. Эми уштап көтөрүш керек болуп атат да. Эми көтөрө берсин, эми биз көтөрбө дебейбиз да. Көтөрө берсин, 40 сом кылып алып келип койсун. Газды күндө киргизе берсин. Биз куя беребиз ага. Эми монтуп карабайсызбы? Канча 4 күндөн бери ушул жердебиз. Жумушка да бармай жок. Эми алыс жумушта иштейбиз, алыс жакта. Машина менен баш керек болуп калды. Азыр мына очеред келди азыр. Очеред куюп саат обед 2 болот. 2де жумушка барсам киргизбейт да. 2де эмне жумуш? Өзү саат 6да жумуш бүтсө. Дагы ушундай болот да, бул дагы деле боло берет. Бул мурун деле болгон, мына көптөн бери болуп эле келди. Где-то бир дагы эми бир 5 айдан кийин ушул жерге келсеңиз дагы деле болот. Ал үчүн 45ке чыгарат. Анан бензин баасына теңдеш керек болуп атат да буларчы. Саат 12ден бери турам. Дагы где-то 1 сааттай турат болушум керек. Кезек батчылып атабы кандай? Жок, где-то 15-20 мүнөт ар бир машинанын аралыгы. Где-то уже бир жуманын ичи болуп калды. Ушундай очередтер перекресткага чейин болуп атат да. Мен 2 күн мурун түндө издегенимде бир 5 саат убактым кетти го. Бишкекте жок. Өзү такси кызматында иштейбиз. Канча десе дагы 38 сом, 39 сом, 40 сом болсо дагы куюп атабыз да. Хоть токмок болобу, хоть кант болобу, бардык жерге барып, кайсыл жерде бар болсо куюп атабыз. Элдин баары айткандай эле бул жөн эле көтөрүш үчүн го деп ойлойм мен, өзүм личный мнением ошол. Макул көтөрүштүн 40 сом болсо 40 сомдон бирок убакыт кетирбей куюп алсак жакшы болмок да. Бир нече сааттап күтүп куюп кетсек да мейли, айрымда кезек жетпей газ түгөнүп куру кетип жатпайбызбы дейт айдоочулар. Түнкүсүн жок, газ кече күндө очередке туруп жок кетип калганбыз. Бүгүн дагы саат 3төн кийин келет дейт. Азыр бизге жетеби, жетпейби ал дагы белгисиз да. Кече күндө жетпей калган, очередте туруп кеткенбиз. Ошол эми 4 күндөн бери ушул жерде жатабыз, ушул жерде турабыз. Заправка каласа иштейт, каласа жаап таштайт. Очеред келген маалда газ түгөндү деп жаап таштайт. Биз текшере албайбыз. Мындай күтүүлөр конфликттерге да алып келген учурлар болгон. Мисалы 24 ноябрь күнү кечинде аэропорт тараптан бул жакка келген айдоочулар жана жаш балдардын ортосунда ызы чуу катталган. Унаа ээлери бул маселени эртерээк чечип берүүнү өтүнүшөт. Түнкүсүн бул жерде лимит асайган сайын кийин 1000 сомго уйгула дейт, 500 сомго уйгула дейт. Анын үчүн жаман жакшы көрүнүшөбүз. Мушташкан күндөр болду. Мына недавно көчө мурда эле болду. Ал ортодо социалдык тармактын колдонуучулары дефицит жана баанын өсүүсү боюнча ар кандай пикирлерди жазышкан.
Газдын баасын көтөрүү үчүн ушундай кылып жатат. Газ, бензин саткандар адам болбой калбады. Бааны көтөрүш үчүн жок деп жатат. Бул заправка аз болгондон, машина көп, жетишпей жатышат болгону. Газдын баасын көтөрүү башталды. Акыркы жасалма газ дефицитинен кийин газдын тартыштыгы 6 сомго кымбаттаган. Эми баасы 40 сом болот. Биз мындай тартыштыктын себептерин аныктап, суроолорго жооп алуу үчүн Кыргыз Республикасынын нефтетрейдерлер ассоциациясынын башчысы Канат Эшатовго кайрылып көрдүк. Эң эле көйгөйлүү себеби болсо бул бана Орусияда темир жолунда ошол вагон цистерналардын жетишпейлиги болуп атат да. Азыркы кичине вагон цистерна азыраак болуп аткандыктан бизге баягы биз каалаган көлөмдө бүгүнкү күндө автогаз келбей атат да. Андан азыраак келип калып атат. Бул маселе боюнча бүгүнкү күнү бир состав келип атат. Бул келди десек болот да. Анан жолдо дагы бир нече темир жол менен бир нече состав келип атат. Анан Казакстан темир жолдагылар ошо бизге жардам берип атат, тезирээк өткөргөнгө. Мына 2-3 күнүн ичинде бул маселе чечилип калат. Канат Эшатовдун айтымында мындай чоң дефицит Бишкек шаарында гана болууда. Муну шаарда газ менен жүрүүчү унаалардын көбөйүп, талап өсүп жаткандыгы менен да байланыштырат. Ал эми баалар боюнча Канат мырза төмөндөгүдөй комментарий берди. Эми бизге келаткан ар бир эле партиянын баасы ал жактан баягы бизге жөнөтүп аткан dumbalardын өсүшүнө жараша болуп атат да. Анан кичине тартыштык болгонго жараша компаниялар көтөрүлбөйт деп биз ушундай макулдук алганбыз. Ал жогорулашы бир гана ошол Россия территориясындагы баягы нефть кайра иштетчү заводдордо бизге берилген dumbalardын өсүшүнө гана себеп болушу мүмкүн. Биз убакыт сааты менен келишимдер түзүлгөн, акчалары төлөнгөн, Россиядагы заводдордун бизге жүктөп жөнөткөнүнө гана биз көз каранды отурабыз. Белгилей кетсек, газ тартыштыгы боюнча көйгөй жай айларында да катталган. 2023 жылдын башында автоунаа газынын баасы 28,8 сом болсо, 2024 жылдын башында 31,5 сомго чыккан. Ал эми 25 ноябрга карата көрсөткүч 37,9 сомду түзөт.